белгилерди кuşап койдук башкаларга. Мээңиздер. Аселе абыз, алтыным. Ушул жерден чыгып, үйүңө келишиңе, үйүңө кайтышыңа. Жалпы ушул жерде отуруп жаткандардын баары эсин аман айыгып кетишsin. Биз туугандарыбыз анан бүгүн ошол сиздерден атайын кабыл алам деп келип отурабыз. Өнөр инсандарынан түзүлгөн апам жана мен фонддон мен Алтын Арбаева, Анжелика, Талан Сарбаев, Сагын Элдияшев жана башка Бактын Бадыева деген кыздар, Кыз Сайкал, Кабинетке от койсо болдар, бир көргөн сайын жылмайып, Асел Кадырбекова кызыбыз ушундай жатат. Башка инсандарыбыз да жакшы кетсин. Ой мен Алла таалам сиздердин эмгегиңиздерге терең таазим. маска, перчатка бар. Алтын кыз бул жерге баарыбыз келип, ушу сени караган, жаныңда жүргөн мебиттерге гүлдесте тапшырып, мына Алтынай Нарбаева эжекем болуп. Сонун сагын. Нелери азыр биздин ушул өмүр, адам затын өмүр менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлери, сиздердин эмгегиңиздерге, сиздердин мээнетиңиздерге биз терең таазим этебиз. Эске сала кетсек, 29 жаштагы Асел Кадырбекова 26 июнь күнү саат 15:47 Бишкектин Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде автокырсыкка учураган. Асел Кадырбекова айдап бараткан Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны патруль жеке күзөт кызматынын унаасы капталдан келип сүзгөн. Булак аралаш маалымат кейжи. com.press кейжи сайтына Сабырбек Жумабеков Асел Кадырбекованын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу билдирген. Анын айтымында, Кудайга шүгүр, Асел Кадырбекова медицинанын тили менен айтканда сапор абалына келди. Бул комадан чыкты дегенди билдирбейт. Кыргызча түшүндүрсөм, толук түрдө өзүнө келе элек. Бирок көзүн ачып, тамак ичип, тилиң, мурдуң кана десек көрсөтө баштады. Биз анын сакайып кетүүсүнө күч аракетибизди жумшайбыз. Элдин дубасы, дарыгерлердин күчү менен аз-аздан өзүнө келе баштады. Бутуна туруп үй бүлөсүнө, элге аралашуусун каалайбыз деди.